Түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын күндүзгү чыгарылышы. Аны менен мен Айганыш Туратбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Кыргыз-Тажик чегарасындагы Булакбашы аймагында ок атылды. Бул маалыматты президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев растады. Анын айтымында окуя 14-сентябрда эртең менен 8 чамасында Булакбашы аймагында болду. Эки өлкөнүн чегарачыларынын ортосунда атышуу болуп кетти. Менсогди облусунун губернатору Раджаббай Акматзода менен ок атууну токтотуу тууралуу бир нече жолу сүйлөштү. Учурда эки өлкөнүн чегара башчылары окуя болгон жерге жөнөп кетти. Жаңжал эмнеден чыкты, ким баштады, ошону иликтеп, ал жерде кантип кайтаруу керек деген жөнгө салып келишет. Булакбашыда эч ким жашабайт, ал тоолуу жер, жабыркагандар жок. Баткен облусундагы чегарадагы башка аймактар тынч, деди Алимбаев. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чегара кызматынын билдиришинче, 14-сентябрда эртең менен Булакбашыдагы Тактала элек аймакка Тажикстандын Кех бекетинен чегарачылары куралчан кирип келген. Кыргыз чегарачыларынын чыгып кетүү талабына баш ийбегендиктен кыргыз тарап эскертүү иретинде асманга 3 жолу ок чыгарган. Ошол замат ортодо атышуу башталган. Эки тараптын чегара башчылары ок атышууну токтотуу, жаңжалга байланыштуу жолугууну макулдашты деп жазылган маалыматта. Булакбашы аймагында чегарада соңку ирет 14-июнь күнү таңга жуук ок атылган. Буга байланыштуу тараптар бири-бирин күнөөлөгөн. Тажик тарап бир жараны жараат алганын билдирген. Булакбашы айылы Тажикстандын Кыргызстандагы Фарух анклавы менен чектешкен аймакта жайгашкан. Фарухтан сырткары Кыргызстанда бул өлкөнүн Кайрагач деген анклавы да бар. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы тарабынан Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомундагы коррупциялык фактылар козголгон кылмыш иштеринин алкагында мурдагы убактылуу тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүк кармалды. Башкы көзөмөл органы билдиргендей, мындан тышкары жабдуу боюнча адис каржы башкармалыгынын директору Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына камакка алынышты. Тергөө уланууда. Башкы прокуратура Кумтөрдүн ишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кылмыш иштери козголгонун 13-сентябрда билдирген. Алдын ала эсептөөгө ылайык, аталган акционердик коомдун кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгендиги аныкталган. Эске салсак, быйыл 24 августта Кумтөр компаниясын буга чейин жетектеген Теңиз Бөлтүрүк жана ишкананын финансылык директору Рыспек Токтогулов ээлеген кызматтарынан четтетилген. Башкы прокуратура жалпы көзөмөл иретинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, ички иштер министрлигинин, эсептөө палатасынын кызматкерлерин тартуу менен текшерүү иштерин баштаган. Өзбекстандын Самарканд шаарында 14-16 сентябрь күндөрү Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышат. Президенттин басма сөз кызматынын маалымдашынча, жыйында көп тараптуу кызматташуу, аймактык жана эл аралык саясий маселелер талкууланат. Садыр Жапаров бул иш-чаранын алкагында Өзбекстандын, Орусиянын, Кытайдын, Ирандын, Пакистандын лидерлери менен жолугат. Жолугушуулардын жыйынтыгында Самарканд декларациясына кол коюлат. Ошондой эле саясий, экономикалык, социалдык, маданий жана башка чөйрөлөрдө өз ара кызматташтыкты бекемдөөгө, уюмдун ишмердүүлүгүн кеңейтүүгө жана жакшыртууга багытталган макулдашууларга жана документтерге кол коюу пландаштырылууда. Экология маселелери, эл аралык азык-түлүк коопсуздугу, энергетикалык коопсуздук жана башка актуалдуу маселелерге өзгөчө көңүл бурулат деп айтылат маалыматта. Саммитке Шанхай кызматташтык уюмуна байкоочу статусуна ээ болгон Беларусь, Иран жана Монголиянын президенттери да катышат. Андан сырткары Түркменстандын, Түркиянын, Армениянын жана Азербайжандын президенттери, бир катар ири эл аралык уюмдардын жетекчилиги ардактуу конок катары келет. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы негизделген. Ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстан мүчө.
Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун кеңеши 13 сентябрда Армениянын демилгеси менен видеоконференция форматында кезексиз жыйынга чогулду. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы катышып, Азери-Армян чек арасындагы соңку кырдаал талкууланды. Садыр Жапаров ал үчүн эки дос мамлекеттин чек арасындагы кырдаалдын курчушуна абдан тынчсызданып жатканын белгиледи. Кырдаалды саясий дипломатиялык жол менен гана жөнгө салуу зарылдыгын билдирди деп айтылат маалыматта. Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин бири тыштан куралдуу чабуулга кабылса, аскердик жардам көрсөтө алат. Ушундай жүйө менен уюм быйыл жыл башында Казакстанга бейпилдик миссиясын жөнөткөн. Бул коопсуздук уюмуна Кыргызстанда мүчө. Армения 13 сентябрга караган түнү Азербайжан менен чек арасындагы атышуудан бери дегенде 49 киши мерт болгонун билдирген. Кыргызстандык балбан Жолуман Шаршенбеков Сербияда өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль утту. Ал 60 кг салмакта мелдештин 1-8 финалынан баштап катышты. Алгачкы атандашы венгриялык Кристиан Кечмекенди 8 эсебинде мөөнөтүнөн мурда утуп алды. Ал эми чейрек финалда акшылык балбан Илдар Хафизов менен күчүн сынап, далысын басып, таза жеңишти камсыздады. Жарым финалда Жоламан казакстандык Айдос Султангали менен күрөшүп 7-0 эсебинде утуп, финалга чыкты. Финалдык беттеште Шаршенбеков болгариялык Эдмонд Назарянды 11-2 эсебинде жеңип, грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болду. Аллах Тааламан сурангам ушундай мага күч берди деп. Аллах Таалам мен тилектеримди орундады. Мен өзүмө ишеничти болчумун. Ушинтип утарыма Кудайга чексиз шүгүрчүлүктөр болсун биринчиден. Жана эң башкысы мен өзүм личный тренерим Хаким Махмудовго терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мени кичинекей кезден баштап чоңойтуп өстүрүп ушу даражага жеткизип аткан ошол агайым десем болот. Андан кийин ата-энеме терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кандай нерселер болбосун баарына түшүнүп, мени ушу даражага жеткизип атат. Жана өзүм менен чогуу эмгектенип жүргөн жигиттерге жана Карачалаков Улук, Эркинбаев Азат жана Арсен Эралиев деген агайларым бар болгон үчүн мен ушунчалык Аллахыма чексиз шүгүрчүлүктөр келтиргим келет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элим колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Мен силерди сүйөм барыңарды. Саат 12:00 калынган кабарлар мына ушуларды түздү. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.